Hem жайтта жүрөт, түн бакырык дейт. Жок болуп кетет. Истейсиң, жок. Килеген малдарыбызды алдырабыз. Ушу скотокрацияны күчөтүп эле берсеңер өткөндө сурандым эле. Жайыл районунда мал уруулугу олуттуу көйгөй бойдон калууда. Маселе 1-июнда өткөн элдик жолугушууда көтөрүлүп, ынтымак айылынын тургуну уруулукту токтотуп берүүнү суранды. Ал мал уруулукка каршы күрөштү күчөтүп, алдын алуу иштерин натыйжалуу жүргүзүү зарылдыгын белгилеп, кылмыштын тыйылбай жатканына нааразы болду. Сусамыр жайлоосуна чыгабыз. Ошол жактан алдырып атасыз. Ошол жактан алдырып атасыз, ошол жактан. Анда эми ал жактан кайыкка кетмейли, жер жутуп кетпейт. Ошо киши колдо эле болуп атат. Потому что биз көргөн жерлерибиз бар. Малды союлуп, канчыраган жерлеринде көрүп атабыз. Эми аны менен эмне доказать этет? Ал кайсы кимдин каны экенин ким билет? Бирок көрүп атабыз бирок. Эми ушуну бир сураныч. Ушу керек болсо жанагы Ош базарынын, Ош поворотунун жанында Сусамыр кайрылган жерге камера коюп, ар жак бер жак караса эле, мен ойлойм түнөлдү карап эле, бул эч жакка кетпейт мал. Ошондой эле Чүй облусунда бала бакча жана мектеп жетишсиздиги негизги көйгөйлөрдүн бири бойдон турат. Жолугушууда тургундардын көпчүлүк суроолору да дал ушул маселелерге арналды. Облус башчысы жакынкы жылдары көйгөй толук чечилерин билдирип, быйыл социалдык объектилердин курулушуна 10 миллиард сом бөлүнгөнүн маалымдады. Учурда облус аймагында ондогон курулуштар жүрүп жатат. Башка жактарда бардык айылдарда садик бар, бизде гана жок да. Орду турат. 55 соттуктай бар да. Орду бар жол бар, айылдын ортосунда турат. Ушул садикти качан курулбайбы, же кандай билбейм. Бизге мисалы үчүн жогорку кеңешке талапкерлер келип калса, сөзсүз бетине кармаган садик да. Мен силерге садик курдуруп берем дейт. Ал жөн эле сөз. Урматтуу президентибиз Чүй областына ушул багытта быйылкы жылга 10 миллиард сом бөлүп берген. Мына 10 миллиард сомдун алкагында бүгүнкү күндө 67 объектиде иш жүрүп атат. Анын ичинде 31 бул жаңы салынып аткан объектилер, ал эми 36сы бул жанагындай алынган жана каралбай калган объектилерге капиталдык ремонтторду жүргүзүп атат. Мунун бардыгы тең бала бакча менен мектеп жана оорукана. Айыл тургундары жолугушууда жайыт, таза суу, жол, жер, тротуар жана укуктук маселелерди көтөрүштү. Берилген суроолордун бирөө дагы жоопсуз калган жок. Тиешелүү кызмат өкүлдөрү кайрылууларга жеринде жооп берип, бардык маселелер протоколго киргизилди. Чек ара кызматынын ардагеримин. Кызмат абалман ооруп биринчи топтогу майыпмын. Гемодиализ алам жана көптөгөн диагноз. Айыл өкмөттө эң оор эле диагноз менен ооруган мен. Мен кайрылымчы ушул убакка чейин мамлекеттен үй берилбей келет, ордерге берилбек. 3 жылдан бери ипотека шылтоолоп коюп атышат. Мен жазган катым жооптору дагы бар, мынаны алып көрсөңүз болот. Мен эч жерде иштей албайм. Черезден гемодиализге барам. Бир көзүм көрбөйт, экинчи көзүм 50% көрөт. Эч жерде иштей албайм. Ушуга чейин ооруп чыккандан бери квартирада турам. Ар жерге көчүп. Ушу маселени бир карап берсеңиз. Бирок Полтавкада катталгансыз, туурабы? Полтавкада постоянно ушул жерде турам. Уруксат болсо Элкимек Токтогонович өзүнчө чыгып сурап тактап көрөйүн да. Тактап ана маселесин чечип бергиле. Жарайт. Хорошо. Биздин үйдүн четинде жана участоктарда бир үй 2 участок бош, бир үй 2 участок бошта. Ошону эртерээк трансформатор кылып берсе, айыл өкмөткө налог төлөтүп эле биздин балдарыбыз үй салат эле. Азыр 2 балам мененки талаалап жүрөт ар кайсы жерде квартира болуп. Тезирээк бүтүрсө болот эле да. Мына алар кыймылдабайт чынындачы. Мен күйөөм Полияда иштейт. Мына квартирада турабыз. Бир 4 сөттүк участка болсо жакшы болмок эле, бөлүп беришсе. Мен жалгыз экем десем, биз мага окшогондор дагы 10 экен. 11 үй бир ошондой жайыт жерине туруп калыптырбыз. Жерибиздин чегин билбейбиз алигече, бири-бирибиз менен кырылышабыз. Менин жерим бер, бул жер меники, чек арасы такталган эмес. Участок боюнча көйгөйүм бар эле, көп жылдан бери чечилбей келатат. 2007-жылы сатып алгам да бирөөдөн, өзүмдүн эле кудачаман сатып алгам. Ошонун документи кудачамга да документ берилбептир. Мындай эмес эле айыл өкмөттөн чыккан эле приказ бар экен. Чечими бар. Чечилбей атат ошо бойдон. Көзигистерге да бардым, сотко да бардым, акимиятта жүрдү, кагазым 1 жылдан ашык жүрдү. Бейлей кетсек, элдик жолугушуулар президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өтүп жатат. Жыйындардын башталганына бүгүн туура 1 ай болду. Республикалык маанидеги Бишкек, Ош шаарларында жана Калказ облустарында жолугушуулар буга чейин жыйынтыкталган. Биз көзөмөлгө алабыз жана аткарып беребиз.
Асия Сыдыкова, Регион телеканалы. Министрлер кабинетине көтөрүп чыга турган маселелер бар экен, анын баарын тең биз карап беребиз. Анан бул боюнча дагы ушул айыл аймактын негизги өнүгүү программасы долбоорунда каралат.